Амантур Мамытов коронавирус инфекциясын жуктуруп алган, бирок симптомдору байкалган эмес. Ал Тургай ковид менен ооруганын сезбей деле калган. Антителаны аныктоо боюнча изилдөө иштери жүрүп жатканын угуп кызыккан. Онлайн түрүндө анкета толтуруп, 2 этаптагы ИФА тестин тапшырган. Буга чейин ковид оору менен ооруган эмесмин, билген эмесмин. Ошого биринчи турга катышып көрдүм. Биринчи тур жыйынтыгы боюнча жыйынтыгым мындай көрсөткүчүм ылдый болуп көрсөттү. Андан кийин мен 2 жолу вакцина алдым ковид каршы. Андан кийин февраль айында экинчи тур болду. Бул исследование боюнча ошого да катышып, анан жыйынтыгы результаты бийик болуп көрсөттү. Вакцинанын эффективдүүлүгү жогорку деп ойлойм. Акыркы 2 жылда эл аралык өнөктөштөрдүн техникалык колдоосу менен жалпысынан изилдөө 5 этапта 2 түрдүү ыкма менен жүргүзүлдү. Алардын жыйынтыктары окшош чыкты. 5 этаптан турган 2 түрдүү ыкма менен изилдөөгө ар бир облустун калктуу конуштарынан 9000ге жакын адам катышты. Биринчи этапта процент аз болду ооругандардыкы. Экинчи этапта уже процент жогорку процентте ооругандар болду. Үчүнчү этапта уже вакцина алгандардын дагы антителалары чогулуп, андан да жогорку иммундук пайда болду да. Экинчи, үчүнчү этапта балдардын дагы антителасы пайда болгонун көрдүк. Изилдөөнүн 2 ыкмасында тең калктын 7-8% илдетти жуктуруу коркунучу жогору деген тыянак чыккан. Анткени аларда антитела жок. Ал эми кыргызстандыктардын 90%дан ашыгында популяциялык иммунитет бар. Бул вакцинанын натыйжасында болду. Мына ушул изилдөөдө адистер вакцина алгандардын канча пайызында антитело бар деген суроого дагы жооп издешкен. Биринчиликте өздөө көрсөткөнү боюнча жалпы вакцинация алгандардын 91%-ында антителалар бар болгон болсо, могу экинчиликте өздөгүдө толук боюнча мондай караганыбызда 98-99%да ким вакцинация алган болсо, ошолордун бардыгында антителалары бар болуп чыкты да. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз вакцинация алгандардыкынын кайсы түрүнө карабастан бүт бардыгы эле дээрлик өтө жогорку деңгээлде эффект берет. Адамдарда антитела болуп калат. Ошону менен адамдарды мындан ары оорудан сактайт деген билдирет. Вакцинанын биринчисин эле эмес, экинчисинде алуу керек. Тагыраагы ревакцинациядан өтүү шарт. Бул мезгил талабы. Өзгөчө улуу муундагылар жана өнөкөт оорусу барлар үчүн маанилүү. Анткени алар тобокел тобуна кирет. Мырзайым Жолдошбекова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.